Bismillah. Elhamdülillah. Ыйык Куран бул Алланын сөзү. Бүт адамзатка болгон кайрылуусу, эскертүүлөрү. Бул бир ыр эмес. Биздин эки дүйнө бактылуулугубуздун негизги себеби, фундаменти пайда болушу ушул Куран. Маанилерин биз түшүнүп, амал кылып, ыйман келтирип, ишенип, ошого баш ийишибиз керек Алланын сөзүнө. Мынакей Фатиха сүрөсү. Ырайымдуу мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Ааламдардын Раббиси Аллахка алкыш мактоо болсун. Ал ырайымдуу мээримдүү, кыямат күнүнүн падышасы. Жалгыз сага гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз. О жараткан, бизди туура жолго баштагын. Өзүң жакшылык берген адамдардын жолуна баштагын, каарыңа учурагандардын жана адашкандардын жолуна эмес. Ырайымдуу мээримдүү Аллахтын ысымы менен. Алиф лам мим. Бул китепте эч күмөн жок. Ал такыба кишилер үчүн туура жол. Алар кайыпка ишенишет, намазды толук аткарышат жана биз ырыскы кылып берген нерселерден кайыр садака кылышат. Дагы алар о Мухаммед сага түшүрүлгөнгө, Куран сүннөткө жана сенден мурда түшүрүлгөн нерселерге, Тоорат, Инжил, Забур китептерине да ыйман келтиришет жана ахиретке анык ишенишет. Ошол адамдар гана Раббиси тарабынан келген туура жол үстүндө жана ошолор гана жеңишке жетүүчүлөр. Чынында сен капырларды тозоктон коркутсаң деле, коркутпасаң деле айырмасы жок, ыйман келтиришпейт. Аллах алардын жүрөктөрүнө жана кулактарына мөр басып, көздөрүнө парда тосуп койгон жана ахиретте алар үчүн чоң азап бар. Адамдардын кээ бирөөлөрү Аллахка жана ахирет күнүнө ишендик дешет. Бирок ишенишкен ыймандуу эмес. Аллахты жана момундарды алдамакчы болушат, бирок алар өздөрүн гана алдап жаткандарын сезишпейт. Жүрөктөрүндө оору бар. Аллах ооруларын дагы көбөйтүү жана жалган сүйлөгөндөрү себептүү алар үчүн жан ооруткан азап бар. Эгер аларга жер бетинде бузукулук кылбагыла деп айтылчу болсо, биз оңдоочуларбыз дешет. Көңүл бургула, алар анык бузукулар, бирок өздөрү муну сезишпейт. Дагы аларга адамдар, сахабалар ыйман келтиргенде ыйман келтиргиле деп айтылса, ушул акылсыздыктар сыяктуу ыйман келтиребизби дешет. Көңүл бургула, өздөрү анык акмак, бирок муну билишпейт. Ыймандуу кишилерге жолукканда биз ыйман келтирдик дешет. Ал эми өздөрүнүн шайтандары, чоңдору менен жалгыз калышса, биз силер менен биз аларда шылдың кылуудабыз дешет. Аллах өздөрүн шерменде кылат жана баштары айланганча капырчылыкта жүрүүлөрүн узартат. Алар туура жолдун ордуна адашууну сатып алгандар. Бул соодалары пайда бербеди жана туура жолго түшүүчү болушпады. Алардын мисалы бирөөдөн от сурап жаткан кишилер сыяктуу. От эми гана тегерегин жарыт деле, алар капыстан нурун кетирип, аларды караңгылыктарда көрбөй турган абалда калтырды. Дагы алардын мисалы дүлөй дудук жана сокур сыяктуу. Демек адашууларынан эч кайтышпайт. Же болбосо караңгы көкүрөктүү, күркүрөктүү, чагылгандуу асмандан нөшөрлөнгөн жамгырда калган кишилерге окшойт. Чагылган кар чатылдаганда өлүмдөн коркуп, манжаларын кулактарына тыгып алышат. Аллах капырларды ороп алуучу. Ушул аяттарды окуп, ыйманыбызды күчөтүп, бекемдеп, сактап калабыз иншалла. Алла Таала көптөгөн Курандарда бизге айтат. Ыймандуулар дейт, алар дейт, Алланын сөзү окулганда жүрөктөрүнө корку сезим болот дейт, ыймандары бекемделет дейт, жүрөктөрүнө тынчтык орнойт дейт. Мынакей маанилерге көңүл буруш керек. Бизде жанагы немелерде, баталарда, жылдыктарда Курандын немеси окулат, арабчасы окулат. Арабчасы окулат дагы, анан ошо көбү түшүнбөгөн үчүн, жакшы маанилерди түшүнбөгөн үчүн мындай анча таасирленишпейт, көңүл бурушпайт. Мынакей. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир-рахим. Маанисин түшүнбөй атабыз. Бирок биздин Куран бизге ошо маанисин түшүнүп, ушул мааниси менен жашап, ыйман келтирип, ушу баш ийиш үчүн түшүргөн Алла Таала. Мынакей. Дүйнөдө миллиондогон адамдар жатка билишет бул Куранды.
ушул Куран биздин жашообуздун маңызы болуш керек да. Алар Куранды ташташты деп айтылгандай, Куран таштагандардан болбойлу иншалла.